Кыргызстанда ар бир адамдын колунда ай сайын 6511 сом акчасы болот. Муну Улуттук статистика комитети эсептеп чыккан. Анда калктын номиналдык акчалай кирешелерин эсептеп, киреше 2020 жылга салыштырмалуу 18%га өскөнүн билдиришкен. Статкомдун маалыматында Кыргызстанда жалпы калктын номиналдык акчалай кирешеси өткөн жылдын 9 айында 397 миллиард сомду түзгөн. Ошентип ар бир адамда 6511 сом болору эсептелген. Жарандардын Статком эсептеген кирешесинин 66% иштеген жеринен айлык акы катары, калгандары пенсия, жөлөк пул, жеке чарбалардан жана акчалай түшүүлөрдөн чогулат. Биз шаар тургундарынан суромжулоо жүргүзгөнүбүздө көпчүлүгү бардык адамдарда мындай акча болбойт деген пикирлерин билдиришти. Бул эми ар кимдин иштеген ишине карайт биринчиден. Алган айлыгына карайт. Анан айлыгы мисалы үчүн мен мугалиммин, жок менде ондай акча болот. Бардыгында боло бербейт да. Ар кимде ар кандай болот да, например. Толук болбойт да, 100% жок. Ар бир адамдын колунда 6500 сом боло бербейт. Болушу мүмкүн, көп да болушу мүмкүн. Бирок ар бир адамда анча акча болбойт. Мисалы көрүп эле жүрөбүз. Болот, 6000 эмес, одон деле көп болушу күмөн. Ооба, одан деле көп болот. Иштегендердики айлыктары өзүндө. Ар бир адам, ар бир канча үй бүлө болсо, канча бала болсо, мынчалык акча жок да Кыргызстанда. Ал эми өлкөдө жашоо минимуму 6268 сомду түзөт. Анын жарымынан көпчүлүгү азык-түлүккө, кызмат көрсөтүүлөргө жана салык үчүн кетет. Ал эми Ош облусунда жашоо минимуму 2021 жылы 6299 сомду түзсө, 2020 жылы 5540 сомду түзгөн. Ар бир катмарынын жашоо минимуму өзүнчө ар түрдүү болгонуна байланыштуу. Ошончон атайын жана набор продукты тандалып алынгандагы ошол набор продуктулар боюнча гана иликтөөлөр жүргүзүлүп, ошол набор продукттун баасын индексен деп коебуз. Ошого карап туруп эсептелген бул сумма болуп эсептелет. Анан ошонун баардык на душу население эсептелинген болуп эсептелет. Кыргызстанда жашоо минимумуна карата түрдүү сын-пикирлер айтылып келет. Айрым жарандар бул акча бир айга азык-түлүк алганга дагы жетпей турганын айтып чыгышкан. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.